Мен прапорщик Сейит Филдияр Данярович. Түркияда аябай бир таасирдүү окуяларды, таасирдүү видео тасмаларды биз да көрүп аттык да, анан тирүү жандарды алып чыгып аттыңыздар, сөөктөн алып чыгып аттыңыздар. Ошондо кандай сезимдер болду сиздерде? Эми баягы жансыз сөөктү алып чыкканда өкүнүчтүү абдан. Жандууларды, тирүүлөрдү алып чыкканда биринчиден кубанабыз, экинчиден өкүнүчтүү, абалдар өтө оор. Ошол. Эми биз Түркия мамлекетине барып кылган кызматыбыз, көргөн, ошол жакта көргөн нерселерибиз ошол жакта эле калды, көргөн мынча эле. Ошол эң жүрөгү өйкө болгон өкүнүчтүү нерселер булар эми. Ошол жаш жетелек, жаш балдар, ошолор жалко, обидно просто. Кырсык колубуздан келген жардамыбызды көрсөттүк. Ошол. Биз Кахраман-Мараш шаарында жайгашканбыз, биздин мобильный госпиталь. В основном ошо местный населенияга жардам бердик. Основной жалобасы келгендери это стрессовое состояние. И все заболевания связаны со стрессовым состоянием. То есть это гипертонический криз, анан күн суукка караштуу, в основном простудный заболевания менен. Мындай өтө деле оорлук болгон жок жумушубузда. Канча дарыгер бардыңыздар? 6 дарыгер бардык. 2 хирург, 1 нейрохирург, 2 травматолог, мен анестезиолог-реаниматолог. Иштөө графигиңиздер кандай болду? Иштөө круглосуточно эле кабыл алып атык. Круглосуточно. Түркияда кандай иш аракеттерди жүргүздүңүздөр басымды? Анан толук миссияңыздар аяктадыбы? Толук миссиябыз аяктады, почти. Баргандан баштап эле ошо куткаруу кызматында эле болуп атык. Тирүү адамдар да чыккан малдарга көбү болуп атык. Тирүү адамдарды алып чыккан малдагы кандай десең эми ошон жашап кетишине да бир себепкер болуп калдыкпы деген сезимдер болот экен. Жана жансыз денелерди алып чыкканда дагы көбүнесе ошо жаш кичинекей балдарды алып чыкканда аябай жүрөгүм ооруйт экен. Иштөө графигибиз 8 сааттан болуп атты. 4 командага бөлүнүп, ошо объектилерге бөлүнүп иштеп атык. Анан ал жакта эң акыркы кеткен ошол команда топ сиздер экениңиздер айтылды да, анан башка дагы мамлекеттерден келишти да? Кандай иш? Биз келип аткан маалда көрүп алган жокпуз. Акыркысы эле биз келдик деп ойлойбуз. Кахраман-Марашка, анан дагы бир шаарга. Кахраман-Мараштан кийин Хатай шаарына бардык. Ал жакта 4 күн болдук. Ошол Биринчи өзүңүз тааныштырып Мен майор Сариев Айбек Райымкулович. Кызматым бул Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Таш көмүрдө жайгашкан 2-чи өзүнчө издөөктөр отрядынын штаб башчысы болуп эмгектенем. Негизи бул мен ит жөнүндө айтсам, мунун аты Чипа. Муну көптөн бери билемин мен. Бул буга чейин дагы бир кыйла кар көчкүлөрдү, жер титирөөлөрдү издөө иштерин жүргүзүп, жакшы жыйынтыктарын берип келген. Турцияда бул эми баргандан бери бул иштелип атты. Бул ит өзүнүн кызматын аткарып атты. Баягы сезүү жактары менен бизге көп эле жардамын тийгизип келди. Эсте каларлык эми булардын баягы жит сөзүү органы жакшы иштеп иштегендиги үчүн бул эртерээк баягы жандуу, жансыз денеби бар жерге барып кетпей айланчыктап туруп алып атты. Ошонун негизинде баягы табууга, куткаруучуларга дагы жакшы жардам көргөзүп келди да. Тирүү адам тапкан учурлар болдубу? Тирүү адамдын тапканы көбүнчө баягы көрсөтпөдү, бирок жансыз денелерге барып өзүнүн баягы сигналын берип атты. Мен өзүм бул жер титирөө боюнча буга чейин бир канча жолу баягы машыгууларды өткөрүп катышып келген элек эл аралык жарыштарга. Эми аерде окуу түрүндө болсо, бу жерде чыныгы практика түрүндө болду. Чынын айтканда оор, жүрөгүң ооруйт.
мындай болбосун. Бирок айтарым баягы үйлөрдү салганда дагы анын бекемдигине сөзсүз көңүл буруш экендигин мен ошол жерден сездим. Ошол тарабын карашыбыз керек экен да. Өзүңүздүн жүрөгүңүзгө тийген эме болдубу? Эми биз ал жерде издөө иштерин жүргүзүп атканда биздин группа менен бир тирүү жанды таптык. Тирүү жанды тапканда баягы башкача сезимдер болду. Ал жардам сурап атты, биз ага аракеттенип иштеп аттык. Анан ошо биздин команданын негизинде иштеп, баягы тирүү жанды алып чыгып, туугандарына тапшырып бердик да. Жүрөгүң кандай дейсиз? Канча күндөн кийин Биз ал уже бир жума болуп калганда, бир жумадан кийин таптык. аял кишиби же? Аял киши, 38 жаштагы аял киши.